Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Мен сиздер менен бүгүн гүлдөр жөнүндө сүйлөшөйүн деп чечтим. Мынакей Морекиндей бегония голландский деп сепкем. Бул гүл гүлдөп бүтүп калды. Муну биз момундай начар өскөндөрүн кыркабыз. Морекиндейлерин кыркышыбыз керек. Мындай кайчы менен кыркабыз дагы. İçine düşürбөйбүз. İçine düşürgöndөрүн мындай кылып тазалайбыз. Эгерде içine түшкөн болсо, бул деген чирийт дагы гүлдү оорутат. Жаман нерселерин биз мындай кылып кесип алып турабыз. Мынакей. Мындай жаңы ачылган гүлдөрү калат. Анан эскилерин алып тазалап салабыз. Onu biz alıp тазалап салгандан кийин жаңы гүлдөр өсүп баштайт. Мисалы үчүн момундан атростакты кандай чыгарабыз? Мен азыр сиздерге көрсөтүп берем. Атростак чыгарыш үчүн мына могу саалаган жерин биз кесип салдык. Могу гүлдөгөн жерди кесип салдым. А бул өзүнүн гүлдөгөнү калат мындайынан. Мынакей. Көрдүңөрбү? Мунун бул арасынан гүлдөр жакшылап өсүп баштайт. Гүлдөп баштайт. Муну сугара беребиз. Мынакей. Анан ушундай бул болсо, өзүнчө мындай самсала өсүп кетти да. Мындай болуп өсүп кетти. Муну биз алып туруп, азыр атростак кылабыз мындан. Мындан атростак кылыш үчүн мына карасаңыздар, могу гүлдөрүн алып таштайбыз. Мынакей. Гүлдөрүн кесип таштайбыз муну. Бизге гүлдүн кереги жок. Анан жалбырактарын мындай кылабыз. Мынтип кесип салабыз. Мен мына могу гүлдөрдүн атростасын ушинтип жасадым. Мынакей көрдүңөрбү? Эгерде гүл менен отургузганда мореки гүлдөр куурагандарын да бул жерден кескилеп салабыз. Кандай билебиз бул бизде гүлдөп өсүп береби дагы депчи. Мына мореки гүлдүн мына жалбырактарын көрдүңөрбү? Ушулар өсүп кайра калыбына келет деп биз гүлдүн эмесинен билебиз. Мунун мондай саргарган жалбырактарын кесип таштайбыз. Анан мына могу гүлдөр эгерде өлүп калса, мисалы үчүн мына морекинде гүлүм өлүп калды да. Мынакей. Гүлдөрү түшүп, жалбырактары өлдү. Мынакей. Бул өспөйт ушу. А бул өсөт мына көрдүңөр, гүлдөрү жаңы кайра ачкан атат. Муну деле азыркындай кылып атростак жасагам. Силер да ушундай кылып отургузсаңар болот. Бул деген бегония голландский деп атростак жасасаңар болот. Өзүнөн бул гүлдөн атростак чыкпайт. Ушундай жалбырагын кесип, жалбырагын отургузабыз. Эми бул мынакей мореки өлгөн гүлдү мына монусун биз кесип алдык. Мына көрдүңөрбү? Кесип алдык. Бул лишний эмелерин алып салдык. Анан буларды тазалайбыз. Мынакей кереги жок бизге. Тазалап алып салабыз. Алып салып муну биз ортосун мынтип жумшартабыз топурагын. Топурагын жумшартып туруп эле азыркы свежий жасаган могу атроскабызды сайып коебуз. Мынакей. Мындайынан тешикче жасайбыз. Тешикчеге салабыз дагы. Муну мынтип басып түбүн аба кирбеш үчүн мынтип отургузуп коебуз. Мынакей. Муну күн алыс сайын суудан чачыратып турсаңар, эгерде бул гүлдөрү солуп калса, муну кесип таштайсыңар дагы мына жаңы бул жерден гүлдөр гүлдөп кетет. Эгерде бул өспөй калса, ушу жаңы чыккан гүлдөрү дагы солуп калат. А эгерде өссө, анда момундай болуп кайра гүлдөп баштайт. Көрдүңөр мына морекини.
жаңы гүлдөрү гүлдөп баштады мында. Эски гүлдөрүн кесип салгам. Анан мондай саргарган жалбырактар болсо, муну кесип таштайсыңар. Мындай кайчалабыз дагы. Кесип таштайбыз буларды. Анткени бул биздин жаңы өсүп келаткан гүлдү оорутуп таштайт. Мынакей кыздар. Анан бул чоң болуп, бат эле мондай гүл болуп өсөт. Мондай гүл болуп өсөт бат эле. Мынакей көрдүңөрбү? Бул эми жаңы гүлдөрдү ачып кайра гүлдөй баштайт. А бул болсо каланхоя гүлү. Каланхоя кызыл өң. Өңү кызыл. Муну дагы жаңы отургуздум. Мореки болсо, бул болсо кызыл гүл. Кызыл гүл аз көрсөтөм, голландский кызыл гүлдүкү. Мынакей мунуку дагы мондай кызыл гүлдөп гүлдөйт. Кызыл гүлдөр. Көрдүңүздөрбү? Муну дагы мен ушинтип кесип, мына жеринен кесип туруп, анан атроска жасадым да. Ким гүл өстүргөндү жакшы көрсө, ушинтип жасап гүл өстүрсөңүздөр болот, кыздар. Анан мореки тыйын гүл деп коет экен. Тыйын гүлдүкү дагы оңой эле өстүрсө болот муну. Муну дагы мынакей атроскалары бар. Мына мондайлардан эле карасаңыздар өсүп чыгат. Мындай балдарды, мындай теткалары деп коет. Ушуларды эле сууруп туруп эле жаңы идишке отургузсаңар, сразу эле сууга салбай эле бат эле өсүп чыгат булар дагы. Ушундай отургузгула силер дагы кыздар. Анан мондай жаман эмелерди такыр мондай арасына калтырбаш керек. Гүлдүн астына кээ бирөө удобрение деп себеп коет, бирок ал гүлдү оорутат. Жаман жалбырактарын сразу алып тазаласаңар, ыргытып салсаңар, өзүңөргө пайдасы тиет. Мынакей кыздар, өткөндө мен мореки гүлдү сындырып келгем шаардан, сатып келгем. Мындай чоң куз гүл экен, анан ошону мага сындырып бериңиз деп, мындай эки немесин алып келгем. Королевский атын унутуп калдым. Пеларгония, королевская пеларгония. Анан мынакей экөөнү кестирип келгем, атроста кылып. Экөө гүлдөп атат. Каланхоянын жанына сайып койгонун көрсөңөр керек мурунку видеодо. Мынакей гүлдөп атат. Бирөө розовый, бирөөсү бордовый цвет. Анан мынакей мондай гүлдү алгам. Мамам берип ийди деп. Мунукуна экөө өсүп аткан жакшы эле. Төрттү берип ийиптир мага. Экөө өсүп аткан. Анан могу жерде экөөнү дагы сайсам өлүп калган. Анан муну сугара берип, мынакей чыгып атат ушу жаңыдан жалбырактар. Чыга баштады мына бирөөсү, мына экинчиси. Анан мында булар дагы гүл ачып гүлдөгөндө көрсөтөм. Сиздер дагы гүл отургузгула. Гүлдү жакшы көргөн айымдарга, баарыңыздарга көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Менин каналыма катталыңыздар, класс басыңыздар. Бөлүшүп коюңуздар, комментарий жазыңыздар.